Саламатсыздарбы? Бүгүн 4-чү сабагыбыз. Буюрса, бүгүн биз кечээки сабактан бир сыйра кайталап коелу. Кээ бир адамдарга түшүнүксүз болуп калды окшойт. Кечээ биз сүрөт менен иштегенбиз, Так, IMG менен, IMG менен. Бул жерге биз папкабызды указать этебиз. IMG. Так, папкабыздын аты эмнеке? Папка. Бир эле сүрөт бар. Так, слэш. Мындан кийин logo png. Сохранить этебиз, эми текшерип көрөбүз. Автоматтык түрдө бул жака сүрөтүбүз чыкты. Эми ушул сүрөттү кайсы жактан алып келдиң деген суроолор болушу мүмкүн. Биз бул жакта рабочий столго папкабызга кирип алабыз. Бул жерде биз папкабыздын аты IMG, бунун ичинде бир эле сүрөт бар. Ушул жака эми сүрөт алып келебиз. Сүрөтүбүздүн PNG или JPG болсо дагы боло берет. Так, алдык. Эми бул жерге коебуз. PNG и JPG бар. Эми ушуларды бул стаган чыкканда алабыз. Кайра эле. Эди колдо жазыңыздар дегеним сиздерге оңойраак болот. Барабар. Папкабыздын аты IMG. Бул жерге биз лого бар, жарыктама бар. Анан могул Elt'тын кызматын дагы түшүндүрүп берейин. Elt эмнеге иштейт. Андан кийин жабабыз кодубузду. Бул жерге бул фото деп коелу. Сохранить этебиз эми. Автоматтык түрдө бул жака эки сүрөттү уже чыгартып алдык оңой эле. Эми могул Elt'тын кызматы эгер мына жерден кандайдыр бир ката кете турган болсо, мисалы, бул жерде бирди кошуп коелу. Бул сан бизде жок, мисалы. Эми текшеребиз. Бул жерде автоматтык түрдө бул фото деп бул жака комментарий берип калтырат экен. Ошол сүрөттү ушинтип эле оңой эле алып келип коебуз. Так, бүгүн биз жаңы тема өтөбүз. Жаңы темабыздын аты иреттүү жана иретсиз тизмелер болуп эсептелет. Olderless и olderless болуп. Так, биринчи биз кодду ачып алабыз. Так, сиздерге алып коюп алайын. Чтобы тегиз көрүнө турган. Так, буну келебиз. Так. Есть. Бул жака мен жаңы бир тек жазып алайын. Пустой. Так, тегибиздин аты OL. Так, слэш OL. Алдына ачып берет автоматтык түрдө. Текшерип көрөбүз. Бул жакта эч нерсе жок. Бунун ичинен дагы жазыла турган өзүнүн коду бар. Бул list кенде жөн эле list. Бул мени листтен көбүрөөк ачып. Так, else shift менен бул жакта мышкаңыздардын алдыңкы түшүрө турган эмеси бар. Ошону бассаңыздар, мындан алып көбөйтүп берет. Мисалы мен көбүрөөк кылып ачып алдым. Эми текшерип көрөбүз. Ctrl S. 1 2 3 4 5 бул ирети менен сиздерге лист чыгарып берди бул жака. Эми бунун ичине алыш үчүн мен shift'ти басып, так, бунун ичине алыш үчүн эми мен бунун ичине дагы бир код, бунун ичине мен любой текстти жаза берем. Мисалы мен бунун ичине басып туруп, бунун ичинен тандап ала турам болсоңуздар, баарына бирдей жазылат. Мышкабыздын оң жагын басабыз. Так, бунун ичине мисалы мен кыргыздар дейин. Кыргыздар сохранить эттим. Мындан кыргыздар 1 2 3 4 5 деп чыгып кете берет. Оңой эле. Мисалы кыргыздар каганаты дейли. Кыргыздар каганаты 1 2 3 4 5 деп уже автоматтык түрдө чыгып кетти. Бул иреттүү тартипке баш ийген бул olderless болуп аталат. Эми бул тажаткан листтан болот. Olderless. Бул эми olderless кылабыз. Так, ан үчүн биз кандай дагы оңой эле тек ачып алабыз. Бул OL. Бул OL болсо эми биз UL ачабыз. UL ачып алдык. Бунун ичине дагы кайра эле list, li. Буну мен алыш үчүн азыркындай эле Alt менен Shift дегөн бир бастым. Ошондой эле бул жакта ноутбугуңуздарда алдына түшүрө турган кнопкабызды басабыз. Эң алдына, үстүнө и жанына көтөрө турган өзүнүн кнопкалары, ошону алдына түшүрсөңүздөр монтип сиздерге мындай жатканда көчүрүп бул жака автоматтык түрдө коюп берет мынеке. Ушинтип койсоңуздар болот. Эгерде жерип атсаңдар, колдон келсе ар бирин жазып или ар бирин көчүрүп дагы чыксаңдар болот. Так, алдына дагы мисалы көчүрүш үчүн Ctrl S и Ctrl V даңызсам болот. Автоматтык түрдө чүрүп берет. Эми кичине убактыман эме болду. Эми бунун ичине мен жазыш үчүн эми баарына мен бирдей жазсын калам да, мен Alt-ты басып туруп эле мышкамын муну ичине басып, мышканын оң жагын бассам, автоматтык түрдө мына тандалат. Эми ушунун ичине баарына бир жазат. Мисалы сабак башталды дейли. Сохранить эттим. Автоматтык түрдө бул жакта сиздерге
чыгарып берди. Бул биринчи тегиз эмне эле, бул ирети менен чыгарып атат. 1 2 3 4 5 6 деп өзү автоматтык түрдө тег чыгарып берип атат. Биз бул жака сан жазбадык. А бул экинчиси болсо, бул жөн эле бул жерге коробка. Мындайча айтканда, бул болгондо мындайча айтканда жөн эле коробка чыгарып берди мынеке. Өзүнчө бир тег чыгарып берди. Ушул тегтер эми кийинки тегибиз дагы бар. Биз кийинки тегибиздин тегибиз бул href бул. Биз кийинчерээк аябай эле көп иштеп калабыз. Сиздер колдо жазсаңдар дагы болот. href. Бул href'тин эмне кызматын аткарат. Так, Ctrl S. Пустой кылып алдым. Бунун ичине мен. Так, муну сиздерге чоңураак кылышын. Так, бул чоңураак кылып алайын. Пешка эмес, ушундай кылайын, что көрүнүктүү болушун. Так, бунун ичине мен youtube.com жазсам, сохранить этсем, бул жакта эч нерсе чыгарбады. Эмнеге чыгарбады? Бул жерде эки тегтин ортосуна бул жака биз тег жазып алышыбыз керек. Бул жака YouTube'га өтүңүз деген ссылка жазып алдык. Эми, так, мен кичинетип атат окшойм. Так, YouTube'га өтүңүз, сохранить еттим. Автоматтык түрдө мындан алып сизге чыгарып берди. YouTube'га болуп калыптыр, бул жерге YouTube деп коет. YouTube. Автоматтык түрдө мынтип ачып көрө турабыз. Бизде ката чыгып калды. Эмне үчүн ката берди? Бул жерде биз немеси жазбай койдук. PHP / эми текшерип көрөбүз. Автоматтык түрдө бул жака бизге YouTube чыгарып берди. Мындайча айтканда бул ссылка болуп эсептелет экен. Эми кошумчалай кетсек, эгерде бизде бул жакта дагы бир тег боло турган болсо, ушуну бири-бирине иштетип болот. Мисалы, бул жерге биз бир файл ачайлы, мисалы, могул жактан кылсаңдар болот, или бул жерде new файл. Биздин new файл аты, мисалы, contact.html. HTML деп ачып алдым. Эми ушу контакттын ичине дагы мен шаблон жазып алышым керек. Бул HTML-ден тап. Бунун ичине бир нерсе жазып коелу. h1 менен lorem ipsum loremден ачып алдык. Так, Ctrl Z, так, lorem Alt Z. Буну ачып алдым. Мен бунун алдына дагы бир ссылка калтырып коем. Чтобы артка кайтыш үчүн. Так, href. Бунун ичине мен индекске кайра артка кайтышым керек. index.html. Так. Бул жана биз дагы бул жерге биз артка кайтуу. Мынага көңүл бурсаңдар болот. Неке a-дин ачылганы, бул a-дин жабылган. Көрдүңүз, артка кайтуу. Сохранить этебиз. Бул жактан да сохранить этип алдык. Бул жерге биз тег калтырабыз. Бунун өзүнө, мисалы, YouTube'га өтүү болсо, бул жакта дагы бир тег жазып алабыз. Кайра эле ушул эле тегибиз href. Колдо жазсаңдар аябай эле оңой болот. href. Муну contact.html. Contact.html. Эми бул жагына биз жабабыз. Бул жака биз контакт деп коелу. Контакты сохранить этебиз эми. Так, тегиз көрөбүз. Неке контакт деп уже экөө чыгып калды, мисалы. Сохранить еттим. Контакты менен бассам, автоматтык түрдө мына кийинки бетке өтүп кетет. Көрдүңүздөр, неке? Бул жерде кийинки бетке өтүп кетет, мисалы. Неке азыр контакттын өзүн басайын. Неке. Бул жерде мына биздин сайты, бул олар эмес, неке contact.html болуп автоматтык. Артка кайтууну бассам, бул уже артка кайтат. Неке контактка өттүм, кайра артка кайтып атам. Бул жака мен мына контакттын ичине сүрөттөрдү койсом болот, башка нерсени койсом болот. Биз артка кайтарып кетебиз автомат түрдө. Ошол эми бул жака биз бир файл ачып туруп, мисалы, биз папка ачылайлы. New файлга. Так, мисалы, бир папка ачылайын, мисалы, main деп коелу. Ну, примерно бул жака жөн эле slon деп коелу. Жөн эле папканын аты slon деп койдум. Slon. Эми ушунун ичине мен бир неме ачылам? Индекс бир бет ачылам. Мисалы, экинчи бет деп коелу. Экинчи бет .html. .html деп коелу. Экинчи бет .html. Эми ушуга биз кайра эле тап менен бере алабыз. Ушинтип сиздер өзүңүздөр практикага кылып көрсөңүздөр болот. Мисалы, h1 менен
Бул жерге сабак дейли, сабак деп койдук. Эки, сабак деп койдук. Эми биз ушу слондун ичине киришибиз керек. Монун могу папканын ичине киришибиз керек. Анын үчүн кандай кылабыз? Бул жерге дагы бир папка ачылабыз. Бул жака дагы бир href менен ачылабыз. href. Биз папкабыздын аты slone. Ошо папка боюнча slone. Бул жака slash. Эки автоматтуу түрдө экинчи беттин ичинде HTML бар. Автоматтуу түрдө ачылып, бул жака кайра жаба алабыз. Бунун аты экинчи бет деп коелу. Типа түшүнүш үчүн сохранить этип алдык. Эми текшерип көрөбүз. Бизде экинчи беттен бар. Эгерде мен экинчи бет бассам, ошо экинчи бетке өтүп кетет админке. Экинчи бет HTML. Бул жерде бул папкабызда указать этет көрсөтөбүз. Автоматтуу түрдө ушундай болуп өтүп кетет. Тапшырма сиздерге ушундай кылып өзүңүздөр дагы папкаларды ачып көрүңүздөр. Бул жака дагы HTML'лерди ачып көрүңүздөр. Бир тек менен дагы иштеңиздер. Анан азыркы older list менен дагы иштеп көрүңүздөр. Өзүңөргө аябай эле ыңгайлуу болот.